өндүрүш ишканаларын ачууга уруксат берип коюңузду суранабыз. Да, ача беріңіздер. Ат Баш район Балык суу аймагында Шактал Алтын кен казуу ишканасы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылды. Бул ишкана июнь айында өз ишмердүүлүгүн баштаган. Учурда ишканада 40тан ашуун жумушчу орун түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Ишкана жетекчилеринин маалыматына караганда, быйылкы жылкы сезонго 70 миллион сомдон ашык каражат өлкө казынасына түшүрүү берчемделген. Аталган аймакта Кытай жана кыргыз жумушчулары иштеп алтын өндүрүшүүдө. Ага 10га жакын техника тартылып, калган жумуштар механикалык түрдө жасалууда. Алардын аткарып жаткан иштери канааттандырарлык экенин жергиликтүү тургундар да бир ооздан белгилешти. Биздин мамлекеттик бюджетке канчалык киреше көп түшсө, ошол пенсия, ошол пособия, ошол айлык, ошол социалдык керектүүлөргө жумшалат. Кыргыз элинин пешенесине буйруган алтын болсун, байлык болсун. Ат Баш районунун тургундары үчүн абдан жакшы болуп атат. Канча адамдар иш менен камсыз болуп, үй бүлөлөрүн багып атышат. Ушундай ишканалар көбүрөөк ачылса, биздин кыргыз эли үчүн аябай абдан жакшы болмок. Бул аймакка абдан пайдасы тип атат. Жолдор оңголуп атат, жана сас болгон жолдор бүт кумшагыл төгүлүп атат. Жана бул жергиликтүү тургундар жумушубуз менен камсыз болуп атат. Ишкана алтынды казып химиялык иштетүү жолу менен эмес, сууга жууп чыпкалап алуу жолу менен өндүрөт. Бардык экологиялык эрежелер, суу, айлана чөйрөгө зыян тийгизбей иштөө талаптары сакталып жатканын ишкананын жетекчилиги билдирди. Бул лесхоздун жери болгондо биз ушул лесхоз менен келишим түзүп, баягы айыл чарбалык чыгымдардын баарын 4-5 миллионго жакын акчалары төлөнгөн. Рекультивационный счетун ачып койгонбуз. Себеп дегенде биз баягы биякта өз проектибиздин аяктап жумушу бар аягына чыкканда биздин ушу Шактал жоопкерчилиги чектелген коомубузга милдетибиз бар. Себеп дегенде бул иштетип жибергенде биз деген рекультивациясын жүргүзүп, кайра эле мурункудай абалына келтирип коюшубуз керек. Аталган ишкана Ат Баш райондук Токой чарбасы тарабынан келишимдин негизинде 35 гектар жер 3 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Келишимге ылайык айыл чарбасындагы жоготуулардын ордун толтуруу үчүн жылына 5 миллион сом каражат төлөп берүү каралган. Коо менен 2024-жылы келишим түзүлгөн 5 жылдык мөөнөт менен жалпы ушул балык сөрөөнүнөн чачылма алтын деп коет. Ошону чогултууга деп 35 гектар жер аянтын бергенбиз. Бүгүнкү күндө келишимде көрсөтүлгөн талаптарды толугу менен аткарып, бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атат. Бул жерден основной маселе ушу жаратылышка аяр мамиле кылуу, ушул берилген лицензионный площадь деп коет. Ошол чектен чыкпоо, ошол чектин ичинде иштөө болуп эсептелинет. Биз тараптан коюлган талаптарды бүгүнкү күндө толугу менен аткарып иштеп атышат. Ат Баш району боюнча 10га жакын ири өндүрүш ишканалары иштейт. Анын ичинен алтын өндүргөн бир гана ишкана ишин жүргүзүүдө. Булардан өлкө казынасына миллиондогон каражаттар түшөт. Жогоруда сөз кылган Тоо кен ишканасынан эле бир жылда жалпы өлкө казынасына 70 миллион сом каражат түшөрү болжолдонууда. Максат Абдыракунов, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.